Assalamu alaikum dostlar. Biz kezektegi obyektimiz başladık. Bu жерде очоккона, анан очокконанын жанында отункананын нәвеси салынат. Бул жагы мына атканадан 5 метр калтырып, бул жактан очоккона башталат, нар жакты карай. Анан одон бул жака отункана салынат, мына үйгө чейин. Бул үйдөн очокконанын аралыгы 6 метр калат. Очокконанын ичинде буюрса очогунда жасайбыз кафель менен. Потологу өстүрмөй болот. Видеого лайк басып, комментарий жазып колдоп кетиңиздер. Бүгүн 10 апрель 2025 жыл. Буюрса биз ишти баштадык. Видеону киргизип барабыз, биз менен болуңуздар. Видеолорубузду көрүп колдоп кетиңиздер буюрса. Мынакей достор, буюрса шагалыбыз дагы келди. Азыр шагалды болушунча жакыныраак төктүргөнгө аракет кылабыз. Анан сенасын да азыр сурап, сенасын да кайтабыз. Ушул жерлерге төктүрүп алсак, бул жака секин чулап куя беребиз. Oldu da. Dostlar, подушкасын кагып бүтүп калдык. Мынакей достор, биз шагал төктүрүп, подушкасын куюп баштадык. Шагалдын ценасы 7500 болду. КамАЗда, бир КамАЗ, самосвал. Бул жакта бул кухнябыздын размери ичи таза 4кө, туурасы узуну 8 метр болду. Анан бул жакта отункана болот. Мына бул үйдөн баштап, арт жагынан баштап, бул жака чейин, мына казылган жака чейин. Бунун узуну 10,5 метр, туурасы 5 метр болду. Достор, анан кухнянын бул наркы жаны навес болот. Бул жеринде септик болот. Бул жеринде туалет болот. Андан үстү односкатный жабылат. Биздин каналды колдоп, биздин канал менен болуңуздар. Буюрса акырында полный кеткен расходдорду эсептеп айтып беребиз.